Негизи бир айылда бир ишкана ачылса эле салык эмес, айылдарда бош отуруп калган тургундарга дагы киреше булакта болот. Ошондуктан жок эле дегенде бир айылга бир ишкана ачылса бир топ көйгөй чечилет. Мындай демилгени колго алган Тогуз Тороо районунун тургуну Жуман Кубанычбеков ишкерликтин кирешелүү тармагына айланган балык бизнести түптөп пайда көрүүнүн алдында турат. Ушул күндө чарбасында 3 тонна форель багылууда. Дарыя жээгин өздөштүрүп, аккан сууну тартып келип айылга балык чарба түзгөн Жуман мырза келечекте жергиликтүү элге эс алуу жайын түзүүнү максат кылууда. Элетте туруп эле кирешелүү болуунун эбин таап, айылдаштарына жумуш орун түзөм деген ишкердин балык чарбасына кабарчыбыз Осмон Уламсадыр уулу баш баккан. Бұл жерде ошо Токой чарбасынан арендаға алып, мурун балык кармап жүрчүбүз ушу сууларда. Балык баксакпы деген ниетибиз бар болчу ошо. Ошондон эле башталып калды. Балык чарбаны быйыл март айында баштаганбыз ошо. Буюрса жакшы өсүшү. Булар бир 100 граммдык балыктар болчу башында келгенде. Азыр алды 1 килограммга чыгып калды. Эң арты 700 грамм. Алды килограммдан ашты да, мындайча айтканда. 5000 балык бар, где-то бир 3 тоннадан ашык балык да, азыркы убакта. Бул радужный форель экен ошо. Бул сууда да негизи өзүбүз балык кармап жүрчүбүз. Өзүндө балыктар бар. Жанагы дикий балыктар бар да, өз форельдер. Ошо сууда багып атабыз ошо. Түйшүгү оор эле, түйшүгү бар экен. Мен деле ойлочумун башында, балыкты салып коюп, жем чачып коюп эле жата берет экенбиз. Андай эмес экен. Бунда көп түйшүгү болот экен ошо. Буларда ооруйт экен, дарылаш керек экен баарын. Ошонун баарын акырындан үйрөнүп келатабыз. Быйыл мартта баштадык, ошо кышта да багып чыгабыз. Испытательный болот да биздики. Буюрса кышта тоңбойт эле болуш керек суу, анткени биз булактан балык кармап жүрүшүбүз, тоңбогон суу. Буюрса жакшы болот деген эле ниеттебиз ошо. Бул жер узуну 25, турасы 5 ошо стандарт болот экен да, буга бир 10 000 балык батат экен. Мындайча айтканда 10 тонна. Бул жака өдү жакта малектор бар, кичинекей чоңоюп атат азыр. Ошолорду бул жака салып атабыз эми. Азырынча бул жак бош турат. Келечекте дагы ошо бул жактарга пруттар, ошо бассейндер салабыз деген оюбуз бар. Бул малевник бүтүп калса. 1 гектар, 1,5 гектардай жер алдык азырынча. Анын бир 40 сотуктайын пайдаланып атабыз. Дагы бир 2-3 гектар жер алып атабыз. Буюрса чоңоюп калсак. Чарба чоңойдон чоңойуш керек болуп калды ушу. Суу чоңойтконго мүмкүнчүлүк бар бизде, жакшы эле көп. Суу аябай чоң. Биз жанагы Көгирим деген биздин таза суу бар. Эме тоолордон түшөт. Ошол жактан буруп келип, кышында бул суу тоңот экен. Тоң калышы мүмкүн да, ошон үчүн жана өзүнүн кара суулар бар. Булак суусу. Кышкысын ал жылуу болот, жайкысын муздак болот. Ошого ылайыктап келгенбиз да, биз кышында дагы балык багыш үчүнчү. Бул жакта ошо бул жакты, тиги жакты кыштата жанагы кара суу жетет өзүсүн. Ошондон колдонуп, ошону менен эле багып чыгабыз буюрса. Бул негизи кара суу деле ушундай эле суу көлөмү. Нар жакка да коюп койбойбуз да. Жеми эң арзаны 160 сомдон болот. Андан жакшы жыйынтык чыкпай калат экен. Анан эң кымбаты 240 болот экен. Биз да жакшы болот. Биз среднийин алып атабыз, бир 210-200 дегенде алабыз азыр. Пока ошону менен чыгып атабыз.
Бул жакка малёгон алып келип салганбыз. 2 ай болду, 2 айын болуп калды. Бул жакшы көрсөткүч да, бул да 2 айга. Жакшы чоңойтат. Буюрса тияк сатылса, бул алардын ордуна барат. 2-3 айдан кийин ошол жакка которобуз. Өсүшү жакшы, буюрса таза суу, оору жок, жакшы өсүп болот. Булардын өсүшү негизинен жемге байланыштуу болот. Европадан келген качественный жем болсо, жакшы өсөт да. Анан суудан обязательно. Бул негизи 1 килограммга 12 ай убакыт коротот экен да. Дагы бир биздики бир 8 ай, 9 айда келип калат экен ушу результатка. Биздики бай эрте болуп атат да. Суу ошо жайкысын өз нормасына келип токтоду. Ошо 18 градуска жетпеш керек экен, ашпаш керек экен. Биздики ошо 16-17 болуп барып токтоду ушу. Аябай туура келди да. Балыктын өзүнөчү. Жок. Жалпы 3 миллиондон ашык акча сарптадык азыркы убакытта. Күнүнө 50 килограммдан ашык сатылат. Чик алып кетишет, келген кеткендер. Эми башында балыкты салып кой эле, жемден чачып кой эле, анан кайра сатып беребиз деген ой менен баштаганбыз, азыраак акча менен. Андай эмес экен ошо. Бакты килограммдан ашты балыктар. Сатыш керек экен анда. Сатканда кымбатыраак сатыш керек, жолун карайт экенсиң. Ошентип атып мына бул өскөлө чарпияларды куруп баштадык, жыгачтан. Боз үйлөр тиктик ошо. Суунун үстүнө отургуздук буларды. Жайкысын салкын болот экен бул жак. Мына жака боз үй тигип койдук ошо. Бул көпүрөнү салып. Кийин буюрса бул жакта да месторлор бар. Бул жактарга да ошо чөт. Дагы элдер келип атышат ошо. Бул жака батпай калып атышат ошон үчүн. Бул жака да өтүп атабыз. Азыр жаңы боз үй тигип койдук ошо. Сайыл жерден кылса эле болот. Мисалы үчүн азыр бизде деле жакшы жумушчулар керек болот буюрса. Бул жакта биз келечекте бир 100 миңдеп 10 тонналап 100 тоннага чейин балык багабыз деген уже пландар пайда болуп калды. Биз деле жумушчуларды карай баштадык уже. Жакшы жумушчу табылбайт экен дегендей. Айылдан деле ушу бизнес кылса болот экен, ишкерлик кылса.